Урматтуу Франция Республикасынын мырза элчиси, сиздин келишиңиз. Элчи бир мамлекеттин башка республика менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү ишенимдүү өкүлү. Өлкөлөр географиялык жактан алыс же коңшу болобу, мамилени арттырууга салым кошот. Дал ушундай милдетти аткаруу вазипасы жүктөлгөн элчилердин ар бирин ардактуу караул мамлекеттик резиденциядан тосуп алып узатып жатты. Франция Кыргызстандын туристик потенциалын жогору баалайт. Элчи жакын арада коронавирус пандемиясын жеңип, дүйнө кыдыруу мүмкүнчүлүгү кайрадан жараларына ишенет. Айтымында франциялыктарды өлкөнүн жаратылышы абдан кызыктырат. Эки мамлекет бир гана туризм тармагында эмес, энергетика жаатында ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Président de la République kirghize, M. Sadir Japarov, et ça a été évidemment un moment important pour moi. Мен жаңы эле урматтуу президентке ишеним грамотаны тапшырдым. Биз гидроэнергетика тармагында кенен баарлаштык. Биздин франциялык компаниялар бул жааттагы ири долбоорлорду ишке ашыруу ниетинде. Мындан сырткары гуманитардык багытта кызматташууну чыңдоо тууралуу сүйлөштүк. Кыргызстанда француз немец маданий борборун ачсакпы деп турабыз. Президент бул демилгени колдоду. Мындан сырткары соода экономикалык алаканы чыңдоо артыкчылыктуу багыттардан. Partager le souhait d'un développement des investissements français en particulier. Өлкө жаратылышы литвалыктарды дагы кайдыгер калтырбайт. Кыргызстан менен Литва туризм тармагын өнүктүрүү үчүн тажрыйба алмашса болот. Мындан тышкары экономикалык байланыштарды тереңдетүү маанилүү. Пандемияга карабастан соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйүүдө. Наш совместный торговый оборот опять пошел вверх. Эки өлкөнүн географиялык аралыгы чоң болгонуна карабастан тыгыз байланышта. Литвалыктардын башына мүшкүл түшкөндө кыргыз жери чоң жардам көрсөткөнүн тарых тастыктайт. Биз үчүн жакын арада туризмди өнүктүрүү багытындагы пландарды ишке ашырабыз. Бул эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыты. Литвалык альпинисттерди кыргыз тоолору абдан кызыктырат. Албетте экономикалык байланыштардын дагы келечеги кең. Урматтуу президент мырза, сизге Дания королдугунун Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси. Энергетика тармагы даниялыктарды дагы абдан кызыктырат. Азыркы тапта аталган өлкөнүн инвесторлору ишке ашырган бир катар долбоорлор бар. Мындан ары дагы ишкерлер ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө Карстен Сендергорд болгон күчүн жумшайт. We'll see some very good projects materialize. Дания индустриалдык өлкө, биздин энергетика тармагында бай тажрыйбабыз бар. Биздин өлкө энергонатыйжалуулук боюнча алдыңкы катарда турат. Сууну тазалоо технологиясындагы иштеп чыкканбыз. Эми кыргызстандык кесиптештерге өз тажрыйбабыз менен бөлүшөлү деп турабыз. Корея Республикасынын Кыргыз Республикасына атайын жана ыйгарым. Корея Республикасынын кызыкчылыгын Кыргызстанда Ли Вон Джек коргойт. Мамлекет башчы менен болгон жолугушууда келерки жылы эки өлкө кызматташуусунун 30 жылдыгы экендигин белгилеп өттү. Бул убакытта алака бекемделип, ар кыл багыттагы биргелешкен бир катар аракеттер ишке ашкан. Бул жылы Корея Кыргызстанды артыкчылыктуу мамлекеттер катарына кошту. 그리고 현재 올해 이제 그 한국 정부가 키르기즈 공화국 Эки тараптуу кызматташуунун 30 жылдыгын утурлай биз бир катар максаттарды алдыга койдук. Келерки жыл эки өлкө үчүн өзгөчө жана иш-чараларга жыш болот деген ойдомун. Урматтуу президент менен болгон жолугушууда өз ара пайдалуу алаканы бекемдөө тууралуу сөз болду. Мен өз кезегинде Корея менен Кыргызстандын өнөктөштүгүн жаңы деңгээлге чыгарууга болгон аракетимди жасайм. 교육, 관광. Урматтуу президент мырза, сизге Кипр Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга Кипрдин өлкөдөгү элчиси Андреас Зинонос дагы ниеттенүүдө. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дипломатиялык мекеменин жетекчисин расмий сапар жасоого чакырды. Анда алаканын ар кыл багыттары кеңейтилип, артыкчылыктуу кадамдар жасалат деген пикирде элчи. D'accord. Je viens de présenter cette excellence. Абдан маанилүү сүйлөшүү жүргүздүк. Биздин талкуу эки тараптуу мамиленин соода экономикалык, маданий, туризм дегеле бардык тармактарына багытталды. Кыргызстан менен Кипр экөө тең чакан мамлекеттер, бирок экөөнүн тең келечеги кең. Президент менен артыкчылыктуу мүмкүнчүлүктөр тууралуу пикир алыштык. Après, on a une bonne discussion. Ал эми инвестиция маселелери Нидерландтын элчиси менен кенен талкууланды. Андре Карстенс эки өлкө кош салыктан арылуу жөнүндө макулдашууга кол коюу алдында экендигин билдирди. Айтымында бул инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн эң маанилүү кадам. Но, как я уже сказал, это все связано, то есть имидж страны, инвестиционный климат, и мы будем рады дальше
Ишеним грамотасын тапшыруу менин кызматымдагы маанилүү кадам. Президент менен болгон жолугушууда республикалар ортосундагы кызматташтыктын маанилүү багыттары тууралуу сөз кылдык. Биз стратегиялык өнөктөшпүз. Бул бардык тармактардагы алаканы бекемдөөгө чоң түрткү берет. И он знает, что у нас огромный потенциал агрокультуры. Урматтуу Хорватия Республикасы мырза элчиси. Бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жакшыртуу багытында кызматташууга Хорватиянын элчиси Рефик Шабанович дагы болгон аракетин жасамакчы. Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда эки өлкө спорт тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырса болот тургандыгын белгилеген. Өлкөдө эл аралык турнир өткөрүп, жаш футболисттерге шарт түзүү жаатында иш алып баруу пландалууда. Я буду взял 15 футболиста от 8 до 15 года. Хорватия футбол клубу күчтүү экендиги белгилүү. Бизде Хорватиялык футбол академиясы өнүккөн. Биз эл аралык турнир уюштуруп, Кыргызстанда дагы бул тармакты өнүктүрүүгө ниеттенип жатабыз. Мындан тышкары биздин ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салууга абдан кызыктар. Биз бул багытта дагы иш алып барабыз. Ноембру этого года, что мы будем начинать. Атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Саид Матар Султан Аль-Сири Аль-Кемзи мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Ал эми Бириккен Араб Эмирлигинин ишкерлери Тоо-Кен тармагында иш алып барууга кызыктар. Мындан тышкары туризм жаатында долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Мындан улам эки өлкө ишкерлери үчүн бизнес форум уюштуруу планда бар. Райыс Жумхурият Кыргызстан Биздин эмирликтин ишкерлери Кыргызстандын бизнес чөйрөсү менен өнөктөш болууга абдан кызыгышат. Ар кыл багыттагы даяр долбоорлорду сунуштап келишет. Мындан улам бизнес өкүлдөрүн Кыргызстанга келүүсүн уюштуруу пландалып жатат. Соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү пандемияда кыйла төмөндөп кетти. Бирок бизде мүмкүнчүлүк кенен. Экспортко шарт түзүү маанилүү болуп эсептелет. Ибрахим бин Ради бин Абдурахман Аль-Ради мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Президентке ишеним грамотасын тапшыргандардын арасында Сауд Аравиясынын элчиси Ибрахим бин Ради бин Абдурахим Аль-Ради дагы бар. Мамлекеттердин байланышын бекемдеп, кызматташтыктын жаңы багыттарын ачууга аракет жасай тургандыгын белгилейт элчи. قدمت أوراق اعتمادي كسفير لخادم الحرمين الشريفين. Мен жаңы кызматка дайындалып жаткандыгыма абдан сыймыктануудамын. Эки өлкө ортосунда ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор арбын. Эки өлкөнүн кызматташтыгындагы жаңы багыттарды ачып бекемдөөгө аракет кылам албетте. Бул менин эң биринчи милдетим. Гвардиянын ардак карабы ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардия лейтенант Насирдинов. Элчилердин жардамы менен мамлекеттердин байланышы бекемделери бышык. Өлкөлөр ортосундагы мамиле дал ушул кызматкерлердин ишмердигине жараша болот. Финляндия элчиси өз милдетин татыктуу аткарууга күчүн жумшайт. And of course, environmental protection, climate change. Мен үчүн президентке ишеним грамотасын тапшыруу сыймык. Биз климаттын өзгөрүүсү, коопсуздук темаларында сүйлөштүк. Кыргызстан 1991 жылдан бери Финляндиянын стратегиялык өнөктөшү, эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө өбөлгө түзүү вазипасы бүгүнтөн тарта мага ыйгарылды. Өз милдетимди татыктуу аткарам деген ойдомун. Ротанын командири гвардия лейтенант Насирдинов. Кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарып, позитивдүү маанайда бекемдөөгө Бангладештин элчиси дагы даяр. Айыл чарба, текстиль, билим берүү жана дары-дармек өнөр жайы тармагында кызматташууга мүмкүнчүлүк зор. Аталган өлкөнүн өкмөтү кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө кызыктар экенин билдирди элчи. And you know that Bangladesh is a very Менин оюмча эки өлкө текстиль өнөр жайын өнүктүрүү жаатында тажрыйба алмашуусу абдан маанилүү. Эки тараптуу кызматташтык эки жакка тең чоң пайда алып келет. Белгилей кетүүчү нерсе Бангладеш пандемия менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга көмөктөшүүгө даяр. Өлкөдө фармацевтика тармагы өнүгүп баратат. Биз өз тараптан медициналык каражаттар менен камсыз кылуу ниетиндебиз. Ишеним грамоталарын кабыл алган мамлекет башчы ар бир элчи менен өзүнчө жолугуп, алар менен эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, жакынкы келечектеги өз ара кызматташуунун артыкчылыктарын, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди мындан ары тереңдетүү чараларын талкуулады. Ошондой эле саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөдөгү кызматташуунун келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров элчилерди дипломатиялык миссиянын башталышы менен куттуктап, аларга Кыргызстандагы ишинде алдыга койгон бардык максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Бактыгүл Султанбек кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.